Эгер өкмөттүн электр кубатын коңшу өлкөлөрдөн импорттоо боюнча сүйлөшүүлөр ишке ашпаса, маалы менен өчүрүүлөр дагы улана берет. Бул туурасында энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Анын айтымында кечки 6-дан түнкү 11-ге чейин электр кубаты көп колдонулат. Ошондон улам так ушул сааттарда жарык өчүрүлөт. Кыргызстан кыштан кыйналбай чыгышы үчүн 2,4 миллиард киловатт энергия зарыл. Коңшу Казакстан таңкыстыктын 1 миллиардын толуктайбыз дегени менен калк импортталган энергияны канча сомдон, кандай шартталары дали белгисиз. Ал эми калган керектөө ички резервден жана Түркмөнстандан алынарын өкмөт убада кылууда. Импорттоп электроэнергиясын алуу, электр жарыгын алуу бул өтө кооптуу нерсе. Мисалы мына ошто көрүп атасыздар. Газды Өзбекстан бербейм деп токтотуп койду. Аны эч ким эч нерсе кыла албайт. Себеби ал келишимди кайсы убакта бузууга укугу бар. А ошол эле сыяктуу кыштын кыран чилдесинде Казакстан же болбосо Тажикстан электроэнергиясын бербейм деп токтотуп койсо, эл эмне болот? Жашоо кандай болот? Ошол жагын биздин азыркы бийлик эске алган да жок, алгысы да келген жок. Башка мамлекеттен светти сатып алабыз деген гана бүгүн шылтоолорду айтып, элди алдап, элди башка нукка буруп атышат. Эми өзүңөр ойлоп көргүлө. 1 сом 20 тыйындан деп жакында эле айтылган свети жакында 4 сом 50 тыйынга чыгат деп атат. Буга биздин эл ушул бааны көтөрө алабы? Сөзсүз түрдө көтөрө албайт бул бааны. Буну өкмөт жазында ойлош керек болчу, кыштын камын жазда көр дегендей. Азыр күзүндө мындай шылтоолор өкмөттүн алсыздыгынан жана чабалдыгынан гана кабар берет. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдагыдан дээрлик 4 миллиард кубка аз. Мында бийлик жылдын кургакчылдыгын айтып кутулууда. Бирок укук коргоочу Качкын Булатов мунун баары сууну сатып, сарамжалы пайдаланбагандыктан деп, азыркы энергетикалык кризиске алып келген жетекчилерди жазалоо керек дейт. Мен өзүм нарынын тургунумун да, мен билем да, мына мисалы суу азайса 1 миллиард азайсын. 1,5 миллиард азайсын. Бирок ошо нарынын суусу таптакыр кургап калды дегенге эч ким ишенбейт да. А жерде ана суу кандай агып атса, ошондой эле агып атат. Балким 1 миллиард же 1,5 миллиард азайса азаймак. Бирок андай болбойт. Мындай 7 миллиард азайып калат деген бул таптакыр бир акылга сыйбаган иш. Кыргыз саясатынын же кыргыз улутунун тарыхында бизде мындай жамгыр жаагандан токтогул кезинде суу азайып кетти деген болгон эмес. Бул деген биздин өкмөттүн биздин элге айтып аткан жөө жомокторунун бири. Мун үчүн булар эл алдында, мыйзам алдында жооп бериш керек. Бүгүнкү биздин акыбалга жеткизген чиновниктерибизди жазага тартыш керек. Сууну үнөмдөбөй бүгүнкү акыбалга алып келди. Бул үчүн жоопкерчиликти алыш керек. Бирөө кылмыш жаза кодексинин негизинде Ошентип мурдагы бийликти светти кымбаттатып, тезек тергиле деп айттың деп кууп жиберген азыркы бийлик убадасына турган жок. Бирок ошого карабастан электр энергияны үнөмдөгөн жоксуңар деп, эртең эле элдин өзүн күнөөлөп, 15 сааттан ашык жарыкты өчүрүүлөр болору турган иш. Анан булар сөзсүз түрдө шылтоону айтып чыгат. Эртеңки күнү биздин монча киловатт, 1000 киловатт жетпей калды. Эмнеге дегенде биздин эл үнөмдөбөй койду бул светти деген шылтоону айтып чыгышат бул биздин отурган бийликтегилер. Элдин толкундоосунун бирден бир наразылык жараткан бул электр энергиясы болгон. Азыр дагы биздин элдин абалы баарына белгилүү. Канчалык айлык акы менен жашап атканда элдин баарына белгилүү. Ошондуктан элдин калың катмары бул нерсени көтөрө албайт. Бул сөз наразылыктарга алып келет деп ойлойм. Ал эми эксперттер менен синоптиктер да какагынга муштаган дегенде алдыда кыш катуу болорун белгилешүүдө. Ошентип атам экөөбүзгө бир кыштан кантип чыгабыз бул кыштан дегенде эле абалга кептелдик. Мындан улам карапайым эл отун сууну камдоого шашылышы зарыл. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.